Улуттук тарых музейинде Аксы окуясынын 20 жылдыгына жана жалпы эле эгемен Кыргызстандын соңку 30 жылдагы коомдук саясий турмушун чагылдырган эл бийлиги эгемен жолунда аттуу фото документалдуу көргөзмө ачылды. Көргөзмөдө документалдык материалдар, расмий документтерден үзүндүлөр, 2002 жылдагы окуяларды чагылдырган жарлыктар, буйруктар менен токтомдор орун алган. Ошондой эле элдик жыйындарды, митингдерди, Аксы Бишкек жолунун боюндагы жүрүштү чагылдырган сүрөттөр, жетекчилердин сүйлөгөн сөздөрү жана Аксы окуясында курман болгондордун сүрөттөрү коюлган. Кийинки жоо азын жана апрель революцияларын, соңку октябрь окуяларын чагылдырган сүрөттөр, документтер менен китептерде орун алган. Бул албетте мына азыр бүгүнкү фото көргөзмө бул жалпы ошол 20 жылдык тарыхка арналган. Бул албетте Аксы окуясынан баштап, анан 24 март, 7 апрель, анан мына былтыркы эле 2 жыл мурун октябрь окуяларына чейин бардыгы, бунун бардыгы бир чынжырдын жанагындай бир, бул биз басып келатабыз. Бул ар бир күн биз үчүн өтө баалуу. Биздин эсибизде, биздин азыр бул Аксы окуяларынан баштап башка окуя, бул бардыгы мектеп программасына чейин да окулат.